Урматтуу эл журт, калай калкмоо кыргыз эли, биринчиден ушу Назгүл рахмат. Мындай эл ичиндеги касиет жолунда жүргөн адамдарды эл журтка алып чыгып, тааныштырып, ушул чоң улуу ишти аткарып жүргөнүзгө ыраазычылык жана силерге чың ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Айтайын деген мынау биз негизи кыргыз эли биз азыр могу тилибиз жөнүндө жана манас жөнүндө көп маселелер азыр козголо баштады. Анан биз кыргыз тили мындай такыр кедей тил деген адамдар дагы бар. Арабызда жана манас болсо жөн эле бир чыгарма дегендер бар. Анан негизи эле менин могу касиет жолундагы негизги мындай айтканда адистигимби же ушул мага буйрулган нерсе ушул эки тема боюнча. Анан мен ушу кыргыз тилин бүгүн кыргыз тилинин бир өзгөчөлүктөрү боюнча айтайын дедим эле. Биз кыргыз тили бүгүнкү коомчулук кыргыз тилин мындай көп жашоодогу техникалык жана башка нерселерди ошолорду айта албайт, жоксо ошолорго күчү жетпейт деген нерселери бар да. Анан ошол эле убакта кыргыз тилиндей тил мындай башка элдерде, мисалы үчүн кыргыз тилинен жаралган, кыргыз тилине менен айтылган улуу дастандар, эпостор, философиялык түшүнүктөр, чечмелөөлөр тилдин бир эле багыттуу эмес, ар тараптуу багыттуу экенин азыр адамдар, билимдүү, окумуштуу адамдар дагы, башкалар дагы ошо түшүнө баштады да. Мен ушул тема боюнча айтайын дегем. Буга эми мындай далилдер менен негиздемелерин айтканда, мына эң эле жөнөкөй айтканда, мына ушу тил изилдөөчүлөр айтып калат, эң биринчи тилдер кыска муун менен айтылып баштаган деген сыяктуу ушундай баягы тилди баштап негиздегенде ушинтет. Мына ошого таянсак, мына ошого далил болгон бизде эң жөнөкөй туруктуу жана өзгөрбөгөн сөздөр бар да. Ошону мисалы үчүн биз ата, апа, ага, ини, эже, көк, нан, кабак деген сыяктуу санай берсеңиз көп да. Эми ошону оңдон солго дагы, солдон оңго окусаңыз дагы бирдей. Себеби бул табигый туруктуулук да. Бул табигый туруктуулук, бул эч качан өзгөрбөгөн адамдын жашоо турмушунда, жашоо жаралышында моногу кайып дүйнөдөн жарык дүйнөгө, жоксо кайып дүйнөдөн мына ажайып дүйнөгө келүүчү, ошол келе турган жолду айтуучу ушу кыргыз тили болуп эсептелет да, деп мен ушу түшүнгөнүмө мына 12 жылдай болуп калды. Ушу ал деле ушу кайыптан, аяндан жана ушундан келет экен да. Эми муну мисалы үчүн буга чейин эч ким билбейт дегенден алысмын. Муну кыргыз элинин касиеттүүлөрү муну эч ак эле ичинде, дээринде, дилинде, көкүрөк көөдөнүндө билип эле жүргөн экен. Ошон үчүн биздин жазуу маданиятына чейин азыркы биз Союздан кийин жазып, анан азыр билимдүү, илимдүү болуп калып атпайбызбы? Ошого чейинки сабатсыз деген дагы сөздөр азыр мода болуп кетти, сабаттуу, сабатсыз деген. Ошо сабат жазганды билбеген эле адамдар, ошол мурунку жанагы Союзга чейинки ошол адамдар азыркы биздин түшүнүккө караганда алардын түшүнүгү өтө кенен, кайып дүйнө менен мына жарык дүйнө, ажайып дүйнөнү кабыштыра биргелешип түшүнгөн адамдар болгон экен да. Мына ушуну жана мисалы үчүн жанагыдай кыска сөздөр менен баштадык. Мына ошол сөздөр далил болот. Эми бул бир башталыш эле, баягы кыска, муундуу, бияка оңго, солго окусаң да бирдей маани берген. Эми мына азыркы окумуштар баардыгы билет, бул эме физикалык мыйзамдар бар. Мына жогорудон ылдый түшкөн, эркин түшүү деп коет.
кайра ошонун серпилгич күчү артты көздөй серпилген. Анан тартылуу мындай тартылуу күчү, анан түртүлүү күчү, анан бири бирине умтулуу күчү, анан бири биринен кайра эки жака, эки тарап деген физикалык мыйзамдар бар. Кыргыз тилин мына ушул мыйзамдар менен, ушул түшүнүк менен окусаңыз дагы сөзсүз кыргыз тилинин ичинен маанилүү сөздөрдүн аталыштарды таба алат да. Даже башка мына орус тилинен дагы, англис тилинен дагы жана башка тилдерден дагы ошондой эки жактан ортону көздөй, ортодон эки жакты көздөй окуп, муунга бөлүп окусаңыздар, анан ошондо дагы сөздүн жанагы түпкү башталыштагы маанилүү сөздөрдүн маанилери чыгат. Мына ошон үчүн мына бизде кээ бир окумуштуулар бар, башка немис тилинен, англис тилинен, башка тилдерден ушундай маанилерди таап алдым деп, өзүнчө ушуларды жасап илим жактап жүргөн окумуштуулар дагы бар да, илим жактап ушундай деп. Анан лингвистика деп аташат экен. Ошону биз аны илимди жактабай эле, биз ошо ичибизден түшүнүп эле, анан ошону ичибизден ошону терең түшүнүп, анан ичибиздеги өзүбүздүн көкүрөктөгү таразабызга салып эле, анан ошо менен тандап, ошо терең түшүнгөн үчүн өтө касиеттүү, улуу, салмактуу сөздөрдү сүйлөп, анан ошо сөздөн чыга албай келишкен эл экен да кыргыз эли. Мына ушуларды биз азыр мына ушуларды түшүнө баштадык. Мисалы үчүн мага окшогон дагы кыргыз элинин ичинде дагы бир топ адамдар көп азырчы. Алардын баардыгы өзүнүн ар кандай багытта, ар кайсы жерде ошо өздөрүнүн мындай элге жеткирүү иш аракеттерин жасап жүрүшөт да. Мына ушундай адамдарды мен дагы билем да. Демек бул эмнени берет? Мына азыр доор алмашуу деп атабыз. Чындыгында көп нерселер өзүбүз күтпөгөн жерден эле, түшүнбөгөн нерселер болуп аткандай туюлат. Күндүн кыскарып кеткени, күндүн ушундай бир тез эле, мына мисалы үчүн жай кандай өткөнүн билбей калып атабыз, кайра күз, кыш кандай өткөнүн билбей калып атабыз. Ушулардын баардыгы тең каяктан болот, эмне болот, эмне үчүн болот дегенде, биз мурун көп укчу элек, ушу адамдар өздөрүнүн ою, ниети, тилеги менен бүт табигатты, ааламдагы ар кандай жаратууларды жаратып өзгөртө алат деген нерселер. Ошону биз бир гана азыркы официальный илимдер гана түшүндүргөнүн түшүнүп, ал эми кыргыз тили менен айтылган нерселерге көп маани бербей жүргөн убагыбыз. Азыр деле ошондой түшүнөбүз. Көрсө баардык өзгөрүүнүн, табигый өзгөрүүнүн, айрыкча табигый чындык көкүрөктө өзгөрүүнүн түпкү башат тамга, тыбыштары, үндөрү ошолор болот экен да. Мына ушул нерсе азыр кээ бир илимдер муну мойнуна алып башташты. Вот ошонун ичинен мынау андай эми үн тыбыштар баардыгы өтө көп экен, эми баардык ааламда караганда. Азыр кыргыз жер шарында мынабу жер шарындагы иш аракетти ошо туура оң жол менен, биригүү ыкма менен баштап ошону жашап жүрүш үчүн 40 тыбыш, 40 частотадагы, 40 жыштыктагы тыбыш жетиштүү болот экен да. Ошондон буга жанагы частота Шумана деп да коет, илим посттор билет. Ошол 40 деген деңгээлге жеткенден кийин андан ылдый кайра жаман нерсе деген, жаман нерсени жаратуу жоюлуп кетет экен да, жок болот экен. Андан ары бир гана жакшы. Ошо биз кыргыз эли ошо 40 из деп, мына ошол 40 тыбышты жетиштүү, ошо бүгүнкү сүйлөшүүгө жетиштүү 40 тыбышты колдонуп сүйлөгөн бирден бир ушу элдердин башат экенбиз да. Биз мисалы үчүн кыргыздын үлгү болот, баардыгына күчтүү, баардыгынан мындай башкача деп эле баарыбыз аян келет, башка келет, ошол айтып жүрбөйбүзбү? Вот ошонун негизги себептеринин бири деп менин пикиримде мындай ушундай ой келет да. Анан буга мындай мисалы үчүн көп эле сүйлөгөн сөздөрдү, айтылган сөздөрдү мындай айтсак болот да. Мына ушуга мындай менин бир аяндан бир бул башталып, мен ушул жолго түшкөндө эле аяндан бир
сөздөр келген. Эми аны азыр мен жазып койдум эле, бирок эстегенде айтайын. Мынау жараткан теңир жалгасын, жашоодо теңдик орнотсун, Манас ата колдосун, касиети жолдосун, кыргызга кут уюсун, адамзатта журулсун, төрт тарабыбыз кыбыла болуп, телегебиз тегиздесин. Ушул жер шарына ааламдан нуртан эни дейт, жан дүйнөнү же болбосо жан дүйнөнү кыркып, кесип, тарбиялап, өстүрүп, ак калып, акка салган тарбиясы мааниси менен жана ушуларды башкарган, ушул сөздү жөндөгөн улуу сөзсү болгон Манас эпосу менен бүткүл дүйнөгө үлгү жана баштооч болот деген ушундай бир башында аян келгенде, мен ушуга негизделип, ушуга таянып, бардык жанагы бардык нерсени мен ушуга алып келерин түшүндүм да. Мынау мен эми муну айтып берсек, бул өтө дагы улам тема менен өзгөрүп кетерсе боло берет. Мен азыр эми ушуну менен токтотсом дейм да. Шаршенал ага, рахмат сизге. Анан ушул касиет биздин кыргыздарда эле барбы? Тууш болгон үчүн башка тилдерде мындай нерсе жок дейсизби? Жакшы суроо болду. Мындай да, мен бул жерде кыргыз дегенде, мен кыргызды бир улут катары бир ушу чектелген бир түшүнүк менен кабыл албайм да. Кырк деген нерсе бүткүл адамзатына тиешелүү нерсе. Себеби мынау бардык жакшылыктарда мындай 40 ылыгын өткөрөт. Бала төрөлгөндө 40 ылыгында чачын алат дегенде, 40 деген касиеттүү түшүнүк сан гана эмес, бул сөздүн да мааниси бар да. Бу жерде 40 дегенде мисалы үчүн кыркылып чечим чыгарат да. Кыркылып ошол мына ушундан бир кыркып кесип чечим чыгарат. Вот ушул түшүнүктөн алганда жердеги адамзаттын баары эле дагы бир аянчыларыбыз бар. Ошолор мына даже эмеден 10-жылдары Россиядан бир группа келген, философский группа. Ошондо Роза бир ким эле, Кристалл деген. Ошолор дагы кыргыз деген бул улут эмес, кыргыз деген бул адамдын жан дүйнөсүнүн абалы деп айткан экен да. Кыргыз это не нация, это состояние души депчи. Вот ошентип айтып, ошолор да түшүнүп ошентип айтып кетишкен экен. Мен ошону айтпайм, муну бир эле биз эмес, көп элдер ошону кабыл алган да. Мунун эмнеси демек, мына бул жана частота шуманда айтып кеттим. Демек ошол абалга, ошол жыштыкка, биз баардыгыбыз жыштыктардан ушу жан дүйнөсүнөн турат да. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Демек муну кыргыз эле эмес, баардыгы эле, мына кыргыз улут эле гана эмес, башка улуттардын баардыгы тең эле ошол абалга жетет. Бирок бир нерсеси бар да, биз ошол кыргызчылыктарга төп келген тилди сактап келгенибизде, ошол тилди алып жүргөнүбүз менен айырмаланабыз да. Демек башка тилдер дагы, мына башка тилдер азыр бул ыкма кантип кеткенде, бул Манаска түшөбүз да. Манаста мындай жана эмелеки мен айткан сөз менен айтканда, ман деген менен биягынан сан деп ортону көздөп окусак, ман бул мендеги ан дейт да, мендеги. Сан бул сендеги ан дейт. Сан уже мен өзүм биринчи болсом, сан бул экинчи уже санак башталат да, сан башталат да. Демек сөз менен, мына улуу сөздүн сан аркылуу бирикмеси да, вот ошондо Манас деген сөз чыгат да. Мына ошол жерде азыркы биз технологиялык айырмачылык атат. Мына азыркы технологиялык жактан өнүккөн өлкөлөр, адамдар ошол сан аркылуу, сан бул техникалык илим да, ошол аркылуу азыркы абалда чоң нано технологияга чейин жетип, кайра уже баягы улуу сөзгө жакындап келип калдык да. Мына ошон үчүн жанагы неме дагы Гареевтер, башкалар ушу частоттан эсептеген Гареев деген окумуштуу бар эмес беле? Мына ошол киши дагы ошо сөз менен өзгөртсө боло турганын нано технологиялык ыкма менен далилдеп баарын чыгышкан да, азыр окумуштууларчы мына ушуга жетишти да. Ушуга чыгышты да. Волнада, вот волнага частоталар, звуктар, үндөр. Анан үндөрдөн ирети менен иреттеп бириктирсең, ошондо сөздөр да. Вот ошол сөз жаралганда, демек бир
кайсы бир формада жаралат да сөз үн болбосо ал без форма эле тура берет. Ал эми сөз ирет дегенде уже форма жаралат да. Жана голографический илим форма биринчи элес түзүлөт, анан кийин ошого жан киргизип, анан кийин частотанын жыштыгы кысылганда анан кийин форма пайда болот да. Бул илим уже муну азыр мойнуна алды да. Мына биз ушул илимди биз мына сөзүбүз менен, тилибиз менен, ушу манасыбыз менен кармап келет экенбиз да. Вот мен ушуну айтмакчымын да. Бул илим менен дагы көп окумуштуулар да муну карап, салыштырып көрүү убагы алдыда турат да. Ошо мен кыргыздын как улут катары эмес, ушундай катары түшүнөм да. Анан буга далилдер азыр мисалы үчүн азыркы жазылган тарыхтагы маалыматтардын өзгөртүлгөнүгү, кайсы бир коомдун же болбосо кайсы бир ошо сиз айткандай улуттун же болбосо бир кайсы бир илгерки хандык царство дегендердин саясий багыттары менен ошонун тапшырмалары менен көп түпкү тарыхтагы өзгөрүүлөр болгонун азыр дагы улам жарыкка чыгып белгиленип келат. Эми бул азыр биз улуу чындыкка келишибиз керек болуп калды да. Улуу чындык деген бул кантип башталган, кимдер дегенде бул кара күч менен, согуш менен башка менен эмес, адамдын жан дүйнөсүндөгү чындык менен тастыкталып тактала турган убакка келдик да. Мына акыр заман деген ушул да. Акыр заман ошондо биз денебиз менен сөзүбүздүн, жаныбыздын, мына кыргызда мына мисалы үчүн кыргыздарда мындай деп коет да, адамдар бул дүйнөдөн өткөндө биринчи сөздөн калды дейт. Сөздөн калды дейт. Сөз бул жана рух да, бул урук бул сөз болот да. Анан жаны чыкты дейт да. Тилден калды деп коет да. Биринчи тил, рух. Ошол тил, ошол сөз бул жанагы эң олуу сөз болгон, ал Кудайдын сөзү деген. Ошолдо жаратмандыктын башталышы сөздөн башталат. Ошон үчүн биринчи тиги мына жарык дүйнөнү таштап кетип атканда дагы биринчи тилден калат да. Кудай өзүнүн катышуусун алып коет биринчи. Анан денедеги жанды кетет да, жанды алат да. Мына бул дагы жана биздин айтып аткан сөз менен кандай дененин байланышынын бир далилдери да. Сон. Шашенал ага. Анан сөздүн күчү. Например, биздин Кыргыздын тыбыштарында жанагы вибрация 40ка чейин чыгат экен деп атпайсызбы? А эми карасаңыз, например, Библияда, Куран окуганда ошол сөздөрдүн деле энергиясы утмуш болуп атпайбы? Ошол эле Куран менен адамга дем салып жакшы кылып коюп атат, жана ичинде жиндерди айдап чыгып атат. Библияда деле ошондой. Ушул жөнүндө кичине эме берип коюңузчу. Бул боюнча өзүмдүн түшүнүгүмдү айтайын да. Вот мынакей азыркы диндердин тарыхы где-то 2000 жылдан бери да, негизичи ошол деп айтып жүрбөйбү. Мисалы үчүн Библия христианстводан 2 жыл ба, Иисус Христостон бери депчи. Ал эми ислам динине 630 жыл, ошо 1400-1500 жыл да. Бул диндер жөнүндө түшүнүк боюнча да. Анан ошо айтып туура. Бул мындай да. Мына азыр деле мисалы үчүн сөздүн күчүн бир нерсеге бизде азыр аффирмация деген, же болбосо сүкүт деген, кайталоо деген нерселер бар да. Мына бул ишеним аркылуу ишке ашуучу ыкмалар да, ишеним аркылуу. Ошо бул диндер бул ишенимден турат да, дин ишенимден турат. Демек ошого ишенимге салыш үчүн бир сөздү мына ошол жакшы нерсе ошону көргөзүп, же болбосо ошого мисал келтирип туруп ошону кайталоо жолу менен. Мына мисалы үчүн теспелери бар, мына ошо 33 жана 99 деген. Ошолор менен кайталоо кетет да. Кайталоо кеткенде ошо ишеним пайда болот да. Анан ошол себепкер болуп, ошо менен жанагы оордан айыккандар, же болбосо бир нерсе алгандар ошондон пайда болот да. Бул ошол жагы менен, бул кайталоо жолу менен алат. Бул эволюциондук, же болбосо узагыраак жол да, узагыраак жол. Бул жерде дагы үндүн мына христиан дининде дагы церковторго барып үн менен ырдайт, бирок алардыкы көбүнчө окшошураак, ноталары окшошураак. Ал эми Куранда кыраатынын күчтүүлүгү бул дагы таасир берет да. Вот ошо таасир бергенде жана ишенимге, адамдын денесиндеги жыштыктардын кыймыл аракетине
жакшыраак таасир берет Курандык. Ошон үчүн күчтүүлүгү ушундан да. Эми кыргыздыкын карасаңыз, бул кыргыздыкы бул өзгөчө да, бул өзгөчө. Бул биринчи башталганда эле ушу түп өзү сөздөн эле баштаганда түпкү башатты айтат да. Түпкү башатты айтат. Анан ошондо ырларынын кырааты, мисалы үчүн Манастын кырааттары биз аздан элдер көп мына мурунку Манастар айтканда азыр ноталар 7 нота менен болот атпайбы? Манастыкы чуть ли 20дан ашып кетчү экен да, ушуга чейин. Ошондо адамдар ошону түшүнгөн, кабыл ала турган адамдарчы, баягы жабыла элек, баягы частотаны жабылган эмне кылаарын билбей калчу экен, мындай бүт эле эрипчи, муюп ушундай болуп калчу экен да. Мына маселе ушунда да, биз жана Манасты жанагы улуу сөз менен денедеги ичиндеги клеткалардын ошону бириктирүү күчүндө болуп атат да. Биз маселе ушунда. Манас бул Кудай таануунун эле илими да, Манас илими дегенимде эле ушу Манас илими деп көптөр көнүштү. Мына ушунда да. Маселе ушул жерде. Ошон үчүн биз жанагы азыр айтып атабыз, мына Манаста жана 40 чоро деп атпайбызбы? 40 чоро. 40 чоро ошо жана 40 жыштык да, 40 жыштык. 40 жыштык. Вот 40 жыштык менен бардыгын ошо 40 жыштыктын демек 40 чоро ошо ар биринин өзүнүн максаты бар да. Ошо могу жарык дүйнөдө жашоодо өзүнүн максаты бар. Вот ошо максаттарын 40 чоро аркылуу түшүндүрүүгө аракет кылынган нерсе. Манастын 40 чоросу. Ошондо ошолорду кабыл алып түшүнсө, анда бардыгы тең могу жерде түз жолуна, жана айтпадымбы, ак жолго калыптанган болот да. Ак калып, ак деген ошодо ак жолуна калыптанып, кайра кайып дүйнөгө менен аралашып, кайра келип, моундай жашоого даяр болгон адамдардын жаратылышынан да. Ал эми диндерге келгенде ак карага бөлүнүп калып атат да. Бул жанагы Семетейдин убагындагы канчоро менен гүлчоронун абалы да. Бул мисалы үчүн канчоро кара иштер, гүлчоро жакшы көңүлдү эгилткен иштер. Эмоциянын эки тарабы да булчу. Эмоциянын эки тарабы. Бирөө канчоро коркутуу, гүлчоро мээрим. Жана сүйүү деп атпайбызбы, мына ушул экөө да. Ана ошол жерде Семетей. Эми ошону карасаңыз, могу диндердин башында дагы мына Семители деп ушулар турат да, еврей жана араб элдеричи. Мына ушул жерде да Манаста ушул жерде мындай кут болуп берилген да. Ошол эки. Эми ошол нерсе азыр дагы аягына чыгып, мына канчоро кыяс дегендер азыр энергетикасы жоголуп, алардын азыр мына коркпош керек, башка деген нерсе келди, бирок мээрим калып атат да. Сүйүү эмес, мээрим калып атат да. Сүйүү дегенде дагы аны мындай жеке адамга колдонуп алсак, анда жанагы эге кайра эле ошондой боло берет да, кыйналуу ошо менен тияка кетүү. Эгер мээрим деп ошону бириктирүү, ортодогу мээрим жанагы экөөнүн эки жагынан бирдей кабыл алынган абалды алганда, ошо мээрим болот дагы, ошону сейтек дейт да. Сыйлуу тегибизге кайрадан келишибиз керек депчи. Бул дагы мен 2010-жылы октябрда ушундай Манас Семетей сейтек деп аян келгенде ошондой келген деп.